Коркунуч асмандан келет. Ал эми Украинанын дрондорго каршы тору бир аз гана коргошу мүмкүн. Биз куткаруучу ыктыярчылар тобун ээрчип фронтко баратабыз. Үстүбүздө орустардын FPV дрону жүрөт. Андыктан биз тезирээк чыгып кетүүгө аракет кылып жатабыз. Анткени Орусия эвакуациялоочу конвойлорду да бута калууда. Алар фронт сызыгындагы Добропилля шаарынан элди эвакуациялоо үчүн келишти. Бирок орус дрону дале үстүдө жүрөт. Бизге жашынуу керек экенин айтышты. Дарактын астында бол. Детектор дронду гана аныктабастан орус операторунун түз эфирдеги теле сигналын да көрөт. Машинеден түшкүлө. Ал жакындап келе жатат. Биз жакшыраак жашынууга жай издеп жатабыз. Дрон аңдып жүрөт. Бирок Ларс менен Варя мындайды көп жолу жасашкан. Андыктан алар байкоо салып күтүшөт. Алар дрондун жарылуучу зарядын көрө алышты. РПГнын башы экен. Дронду бөгөттөөчү жабдык үйгүзүлгөн, бирок ал баардык коркунучтарды жеңе албайт. Ал ушул жолдон келе жатат. Өз көзү менен көрүп, ырастап алганга чейин Ларс башка куткаруучу топторго чалып көргөнүн айтат. FPV Молодежныйде жүрөт. Азыр биз имаратта жашынып, анын чыгышын күтүп жатабыз. Эгер кимдир бирөөнү Молодежныйдан эвакуация кылганы жатсаңар, ал жакка барбагыла. Ал даана көрүндү. 3,3 гигагерцте болчу. Ал ушул жерде аңдып жүрөт. Астына РПГнын башы орнотулган. Бирок бомбалар түшө баштаса деле мында дале эвакуация кыла турган адамдар бар. Алар Тетяна менен уулу Антонду табышты. Бул иштин эң коркунучтуу бөлүгү кайсы? Дрондор, себеби дрондор бизди аңдып жүрүшөт. Алар биздин үстүбүздө, асманда учуп жүрүшөт. FPV, Молния дегени дагы башкалары бар. Алар ыктыярчылардын унааларын бута калышат. Калктын көбү Добропилляны таштап кеткен. Тынымсыз аткылоо болуп, мында бир жумадан бери суу жок. Да не прощаемся, каждый день будем по 300 раз. Пожалуйста, звони. Звони, пожалуйста. Бул коштошуу өзгөчө оор болот. Давай, туда падай. Аккуратнее. Нет, это обычная легковушка. Towns are lost and won and lost. Согушта шаарлар душмандын колуна өтөт, кайра алынат, кайра өтөт. Ал эми адамдар үйлөрүнөн улам эвакуация болуп турат. Донбасс азыр сүйлөшүүнүн чордонунда. Ошентип муундан муунга ушул жерде жашап келгендер үчүн бул түбөлүк коштошуу болушу мүмкүн. Кеттик. Бирок Тетяна үйүн таштап кетүүгө даяр эмес. Мында Орусия алга жылып жатат. Биз да алдыга жөнөдүк. Добропилляга жакын жерде орус аскерлеринин чакан топтору Украин линияларын жарып өткөн. Украиндер артка чегингенин айтышууда, бирок биз өзүбүз көргөндөй ал чоң чыгым менен коштолду. Айгышкан салгылашуулардан алыс эмес жердеги Тала госпиталына баратабыз. Жарыктарды өчүрүшүбүз керек. Мында баары бута. Кеттик. Азыр медиктердин иши кайнап турган учур. Жарадарларды караңгы түн астында гана чогултууга болот. Ошентип бүгүн кечинде баары нөөмөттө. Улук лейтенант Дима хирургдардын бири. Кол арабада жаткан жоокер дрон чабуулунан улам оң бутунун көбүнөн ажыраган. Бул кишилердин айрымдарын согуш талаасынан алып чыгуу үчүн бир нече күн керек болду. Донбасс үчүн 10 миңдеген киши курман болду. Ооба. Ал ошого арзыйбы? Татаал суроо экен. Ооба, менимче арзыйт. Бул биздин өлкө, биздин жер. Бул чек араны коргоо гана эмес. Бул биздин Орусиядан эркин болуубуз. Андыктан менимче арзыйт. Ошентип алар бул жерди болгон күчү менен кармап турушат. Катуу күрөш жана азаптан улам алыстагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө көңүл бурууга чоло тийбейт. Биз муну токтотушубуз керек. Бирок мындай шарт менен эмес.
Биз өз аймагыбызды, элибизди кайтарып алгыбыз келет. Ал эми Орусияны алардын кылганы үчүн жазалашыбыз керек. Do you miss civilian life? Жай баракат жашоону, тынчтыкты сагындыңызбы? Of course I miss it. Албетте сагынам. Баары сагынышат. We just want to go home. Биз жон гана үйгө кайткыбыз келет. Биз бул өлүмсүз, кансыз, азапсыз, ушуларсыз тынч жашагыбыз келет. And all this. Ар бир күн жаңы азап алып келет. Орусия 72 жаштагы Иван жаткан оорукананы бомбалады. Азыр ал аялын издеп жатат. Если вы жаду привезете, Аялымды мага алып келип берсеңер, бул мага чоң белек болмок. большой подарок будет. Ал жубайын тапмайынча жаны жай албайт. Эгер Донбасс багынып берсе, мында жерден да бөлөк чоң жоготуу болот.